Сен келгенден бери ишибиз оңолбой койду го. Атамды жерге бердик. Насиядан башыбыз чыкпайт. Күп мейиним сага кайдан жолукту экен дейм да. Эже, үйдөгү жамандыктардын баардыгына мени күнөөлөй бересизби? Кайнежемдин ачуу сөздөрүнөн ушинтип коргонум. Үйдө кайненем, кайнатам, күйөөдөн ажырашып келген кайнежем, кайын сиңдим менен жашачубуз. Жакында эле кайнатам каза болуп, жерге бердик. 3 жылдан бери насият өлүп кыйналган күйөөм Нурбек атасын бул дүйнөдөн татыктуу узатам. Эл эмне дейт деп намыстанып, бирөөдөн үстөккө акча алып, карызга белчесинен батты. Үйдө Нурбек жалгыз эркек. Каржы жагын толугу менен жолдошум тейлейт. Кайын сиңдимди окутуп, оорукчан кайненемди жыл сайын санаторийге дарылатып турат. Секелек кезимде чоң үй бүлөдө жашасам деп кыялданчумун. Анткени кичине кезимде эле атам каза болуп, апам мени жалгыз тарбиялаган. Нурбек жакшы адам, элпек, адамгерчиликтүү. Башкысы мени сүйөт. Бирок ушундай кайын журтка туш келем деп 3 уктасам түшүмө кирбептир. Башында анча билинген эмес. Кийинчерээк ар биринин өзүнчө кылыктары чыга баштады. Кайын сиңдим мага таандашып, мендей кийингиси, меникиндей телефондуу болгусу келет. Мен жаңы кийим алган сайын үйдө ызычуу. Бир жолу кайненем уулуна: "Балам, кымбат телефон алып берип, катынды анча эркелетпе. Эртең башыңа чыгып кетсе, өзүңдүн башыңа түшкөн мүшкүл иш болот" деп калды. "Апа, коюңузчу. Койбой эле. Мына, телефон алып бергениңден бери карындашың жеңемдин колунан телефон түшпөй калды деп атышат. Баарына тегиз мамиле кыл. Катынды бир тууганыңдан өйдө көрбө" деп тилдегенден эртеси кайын сиңдим дал меникиндей телефондуу болушту. Кайнежем күйөөсүнөн ажырашып келгенден бери жашоом тозокко айланды. Ажырашам деп төркүнүмө кетип да көрдүм. Болгон жок. Кайнежем бала белде, катын жолдо деген кепти абдан жакшы көрөт. Ажырашканына 2 ай болуп элек жатып, күйөөсү башкага үйлөнүп алыптыр. Жаман сөздү ким көп айтса, ошонун башына айланып келет окшойт. Бизде жеке жашоо деген жок. Кененирээк уктай албайбыз. Эшикти каккылабай эле кимиси болсо да ачып кире берет. Кээде жолдошумдун боштугуна жиним келет. Баскан турганым кайненем менен кайнежемдин көзөмөлүндө. Көзү көргөн нерсеге кийлигишет. Кышка камдаган кыямдарды санап койгон үчүн мени төркүнүнө ташыйт деп ойлошот. Айтор, мындай жашоодон абдан тажап кеттим. Эгер бөлүнөбүз десек, албетте, кайненем баласы экөөбүздү ажыраштырып тынат. Мени таарынтканы жолдошумдун мага бир да жолу болушпаганы. Кайнежем тилдеп атканда бир ооз ачып койбойт. Кээде мен кимге турмушка чыктым деп арданып кетем. Турмушка чыкканыма 2 жыл болду. Бирок бактылуу келиндик доорумду сүрө алган жокмун. Кайын журт менен жашоо ушунчалык кыйын болоорун билген эмесмин.